Айлана чөйрөгө кылган ар бир терс мамиле жаратылышка зыянын тийгизбей койбойт деген Назгүл Миназарова кесиби боюнча эколог. Ал тармакта иштеген бай тажрыйбасынан улам ар бир жаранды жаратылышты көздүн карайындай сактоого жана аяр мамиле кылууга чакырат. Маселен, беймал ыргытылган желим же айнек 400-500 жылсыз чирибей анын айланасындагы биотүрдүүлүккө оңбогондой зыянын тийгизет. Азыркы кезде биздин эң жашообуздагы эң көйгөйлүү немелерди мен көп элестетем да, жанагы айылдардагы балдардын памперси. Мына ушул памперс канча жылга чейин чирибейт дагы, жана сырткы кагаздары чирийт да, ичинде жана майда затчы. Ал жерде сакталып калып 200-300 жылга чейин сакталып калат да, жердин катмарын уже немесин жоготуп салат. Асылдуулугу жоголот дагы, чөп да чыкпай калат. Мына ушундай көйгөйлөрдү көтөргөн адистер айлана чөйрөнү бир гана таштандыдан сактабастан ар бир жандуу жансыз жаратылышка аяр мамиле кылууга чакырышат. Себеби биотүрдүүлүк бири-бири менен байланыш болгондуктан анын бир түрү эле жабыркаса, жаратылышка терс жагдай жаралышы толук мүмкүн. Экология, мен ойлойм, ушул биздин үйүбүздүн босоодон башталат да. Зачыкканда, бул үйдөн чыгып атканда, ошол жана босоодон чыгып аткандагы ошол үйүңдөгү мындайча айтканда таш таамды тигилерди ордорду менен коюу, илгери атабыздан калган болчу. Ошол жерден өздөрүнүн ушул жайында барып жайлап, ошол жерден көчүп эметкенде гүлдөрүн, суунун жээгине отургандан, бул негизи эле биздин ушул атабыздан калган насаят, осуят. Бул потепление деп атпайбы азыр? Дүйнө жүзү боюнча ушул 2 градуска чейин ушул жылып кетти депчи. Ушунун баары эмнеден келип чыгып атат? Ушунун баары тең ошол жана биздин чарбачылык мамилелерди туура эмес кылгандыктан, мусорларды туура эмес жерге койгондон, өрттөгөндөн, ошондой эле сарамжалды пайдаланбагандан. Ал эми Нарын облусунун аймагында жаратылышты сактоо жана коргоо боюнча адистердин жетишсиздиги байкалып келет. Антсе Теңиртоолук экологдор, жарандык активисттер табиатты коргоо, сактоо боюнча өз аракеттерин көрүп игелишүүдө. Климат өзгөрүүгө байланыштуу климат боюнча да көп таасир этип атат. Айлана чөйрөгө да ушу баары жери суусуна да таасир этип. Акыркы жылдарда өзүңүздөр билген таштанды полигондор боюнча көп иштер болуп атат. Ошо аябай чоң көйгөй болуп атат. Ошо көйгөй чечүү үчүн мисалы бир полигондорду иретке келтирүү иштери аракетте жүрүп атат. Азыр дагы туристтик сезондордо ушу туристтер эл барган жерлерге эс алуу жайларда ошо тазалыкты кармоо боюнча да эл менен тыгыз байланыш иштеп, ар кайсы тармак иштери аркылуу телевидениеда чыгып аткандар болот. Элдер, эколог коомдор, экоактивисттер да чыгып жардам берип атышат. Жыл башынан бери жаратылыш сакчылары тарабынан жан-жаныбарларга, жаратылышка зыян келтирген 14 иш катталган. Учурда катталган бул иштердин айрымдары укук коргоо органдарынын кароосунда турса, айрымдары тийиштүү жазаларын алышкан. Эсенбек Сталбек уулу, Адилет Алмазбеков, Өлкөдөми, Нарын шаары.